уйлар жеп алайын деп атканда мен уйду жедирбей туруп чөптү ооруп келгенмин. Издендим, көп окудум. Оорунун айынан келдим да. 6 жыл оору менен күрөштүм. Бул бала өлөт деп эле турат да. Оорумду өзүм жеңип чыккан адаммын да. Бирөө кетет, бирөө келет. Мен чыкпайм больницадан. Мен өмүр бою эле больницада окшойм. Сен өзүң жакшы болгон болсоң, анда биздин дагы кызыбызды жакшы кылып бер. Өзүң кеп кеңешиңди бер. Дары дедим. Өзүңүздүн эле колуңуз менен эле дарылайсыз. Кадимкидей биринчи, экинчи күндөн баштап себеби кан жүгүрбөй калган экен да көрсө. Жаңылар массаждын түрлөрү бар экен. Бир эле кол менен эмес, баардык түрүн алдык. Илисин өзүнөн шийилик кала берсем. Өмүр бою улантам деген максатым бар. Биринчиси биоэнергия массаж. Бул жерден 7 түрдүү функциясы бар бул жерден. Ичеги карын, паразит, уйкусу жакшы келбей аткан, ичи катып аткандарга дагы өзгөчө жакшы касиети бар. Атайын көйлүк алдым. Кыргыз Республикасынын элдин дарыгери ассоциациясынын саламаттыкты сактоо коомдугунун бирикмесинин. Кутмандуу күнүңүздөр менен Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги чыгарылыш Бишкек шаарында Садыбакасова 90 дарегинде жайгашкан. Эгемберди уулу Илгиз укалоочу дарыгердин атындагы ден соолук борборуна келип отурабыз. Бул ден соолук борбору кандай багытта иш алып барат, кимдер үчүн кандай оорулар менен күрөшүп келет, алдыда чогуу билебиз. Өзүм 1996 жылкы туулганмын. Баткен областы Лейлик районундамын. Болом өзүм мектепте орто билимди окуп, ошондой эле Ош муунун медициналык окуу жайын окуп бүтүп, анан айылда иштеп баштадым. Кайра эле айылда иштегенче зарплатабыз аз, зарплатабыз 3000 сом. Атайын мен эми ушунча контракт төлөп, ушунча мээнет кылып, жыл сайын 200 000, 300 000 сомдук акчага кетирип окуп, анан 3000 сомдук зарплатага иштейменби деп анан изденип баштадым, ар тараптан изденип баштадым. Өзүмдү мындай потенциалымды кайсы жактан болсо дагы таба албай жүрдүм да. Көп аракет кылдым, көп издендим, көп окудум, китептерди дагы чыгардым, окуп жүрүп, окуганда дагы мындай ошол тармакта кызыгып окудум, көп издендим, көп китептерди окугандан бир жакшы идеялар келе баштайт экен, өзүмдүн чыгармачылык идеяларым келе баштайт экен. Анан өзүм ушул тармакта Кудайдын назары түштүбү, кандайдыр болду. Мен ушул неменен оорунун айынан келдим да. Оорунун айынан ушул тармактан келип, биз себеби дегенде өзүм оорунун мектепте окуп жүргөндө больница жатып, көп оору менен ооруп, өзүм мындай слабый болуп, кыйналып баштадым. Ага чейин мен мындай күчтүү эң мындай балдарда бир 5-6 баланы көтөрө турган мыкты бала элем. Спортсмен, өзүм военный болом деп, чек ара коруйм деп, ошол Баткенде чек араны коруйм деп, ушул тармакта окуп жүрүп, кызыгып, анан бирок Кудай таалам мени ушул медицина талаасына, сен адамдардын ден соолугуна жардам бер, ооруган адамдар көп деген мага кандайдыр бир аян түшүрдү. Айтор мен 6 жыл оору менен күрөштүм. Барбаган жерим, барбаган тагым, барбаган врачым калбады. Анан кандай кылып жакшы кылыш керек? Врачтарга кирсең, сен жакшы болбойсуң. Бир гана сенин вариантың почкаңды алмаштырыш керек, же гемодиализге түшүшүң керек өмүр бою дейт. Ал маалда гемодиализге бир түшкөнүң 12 000 сом эле. 12 000 сомго 2 кой келет эле. Азыр 12 000 сомго бир козу келет дажычы. Козу дагы келбейт. Өзү бир кой азыр 20 000 сом болот. Мен 12 000 сомум жок. Гемодиализге түшкөнгө акча жок. Гемодиализге түшсөң эле жакшы болуп каласың деген сөз эмес. Анан мен уштабы көп окуп жүрүп, издендим. Кайсы тараптан жакшы болушту, кайсы тараптан биз айыгып кетишти. Анын үстүгө апамдын жалгыз баласымын мен. Анан апам дагы, атам дагы, жакындарыбыз эч ким бир мындай жакшы болуп кетесиң, сен келечегиң алдыда деген ишеним такыр жок.
уже бул бала өлөт деп эле турат да. Бала өлөт деп эле мени күтүп эле турат да. Кык этсең уже кете берерсиң. Анан мага өзүм ошол тайнем колдо чоңоюп, тайнем мага көп мотивация берип, жакшы кеңештерин берип, айтам да өзү мындай мамлекеттик кызматта иштеген адамдар болчу. Кеңеш берет эле. Сен жаш баласың, көчөтсүң, ошол күн сайын сен клеткаларың, өлүгөн клеткаларың өлүп, жаңы клеткаларың пайда болот. Сен биринчи кезекте туура тамактан, өз убагында укта, өз убагында дарыңды ич, болду, калган Алладан деди. Ошол сөз менен мен жакшы болдум да, мындайча айтканда. Бир эле сөз, башка эч кандай неме жок. Анан бир ыйлайм отуруп алып, бир ыйлайм, ошол моментти эстесем ыйлагым келет да. Аябай бир мындай туугандар, жакындар бардыгы эле мага мындай үмүтүн үздү да. Жакындарым дагы бул оорукчан, майып, инвалидство группасында бар деп ар тараптан жакындарым, досторум только басым жасайт, кысым жасайт. Анан мен шашпагыла дедим, мен силерге көрсөтөм деп. Өзүмдүн оорумду өзүм жеңип чыккан адаммын да. Ал бул кантип жеңип чыгамын? Мен Кудайдан сурандым. О Кудай, ушул оорумду мага бердиң, рахмат. Мен оорумду бергениң үчүн күнөөлөрүмдү жууп атасың, мен түшүнүп турам. Бирок ушул ооруну бергениңе жараша шифасын да кошуп бер деп сурадым да. Аябай сурадым. Мен өзүмдүн оорумду жакшы кылайын, анан башка бирөөлөрдүн оорусун жакшы кылайын. Мен сөз беремин сага деп Кудайдан аябай суранып, дуа кылып, ниет кылдым. Ошо ниетиме жеттим. Убакыт өткөн сайын мен мектепти бүтүп, университетке тапшырып, анан университетте жүрүп, мен мындай ооруларды табигый жол менен дарылоо деген китеп чыгардым. Бул китептеримдин ичинде окуп жүргөндө эле агайларыбыз, мугалимдер таң калат да, китепти сен кантип жазасың? Бизге дагы үйрөтчү китеп жазышты депчи. Анан китеп жазыш ушундай экен, китеп жазыш сен үйрөтөм, мейли, пожалуйста, кызыгам десеңиз деп. Анан Ден соолук жана сулуулук деген китебимди биринчи, экинчи бөлүмүн чыгардым. Кыз жигиттин махабаты деген китеп чыгардым. Булардын мен өзүм мындай оорумдан, көп тажрыйбалардан өткөрүп, адамдарды изучать этип жүрдүм. Мен ооруганча адамдарды изучать этип жүрдүм. Чтобы кандай болот, кандай жок, кимден өзгөрүүлөр кандай. Себеби мен ооруп жүргөнүмдө, ооруп жатканымда мага жанымда жаткан, палатадагы жаткан адамдар мага күн сайын сабакта бирөө кетет, бирөө келет, бирөө кетет, бирөө келет. Мен чыкпайм больницадан. Мен өмүр бою эле больницада окшойм. Бир бутум больницада 40 күн жатам мен больницада. Анан бир күн медсестрадан сурадым да. Мен чөтү зеригип атам, мага бир телевизорбу же бир нерсе алмалуу, телефон дагы жок эле. Бир телевизорбу же бир кандайдыр бир нерсе барбы десем, жок, эч нерсе жок. Бир күн бияк карап жат, бир күн биякты карап жат, бир күн бияк карап жат. Ошону менен күнүм өтөт. Ошондойтуп мен бир аябай бир мындай кандай десем, көрбөгөндү көрдүм да. Көрбөгөндү көрүп, кыйынчылыкты көрүп, анан мен окуйм деп ушул медициналык окуу жайга тапшырып атканда дагы эжелерим каршы болду. Сен окуй албайсың медицинаны, кантип эле окуй аласың? Сен өзүң оорукчан болсоң, сен билимиң жок болсо, сен андан көрө бергиндей СПТОго эле тапшырып койбойсуңбу деп анан айтышты. Жок, мен окушум керек, окуймун деп атып, тырышып атып, ушул окууга биринчи курсумда да араң барып келем мен окууга, араңдан кыйналып окууга барып, кайра араң кайтып келем. Жөө басканга вообще болбойт мага. Тамак ичип, тузу бар тамак, бергине күчтүү тамак вообще мага мүмкүн эмес. Көп нагрузка кылып, көп окуган дагы мага нагрузка. Короче, мындай айтканда бүт жактан нагрузка мага. Бирок ошентсе дагы мен окуймун, иштеймин, элди дарылайм деп аракет кыла бердим. Кудай таалам өзүнүн назары түшүп, ошол мен оорумду кадимкидей жеңилдеп, азыр мен эч кандай оорум жок, эч кандай давлением көтөрүлбөйт, эч кандай бөйрөгүм оорубайт, эч кандай эч жерим оорубайт. Даже мен УЗИден дагы текшерип келдим өткөндө, о ички органдарым баардыгы таптаза экен. Сен эмнеге келесиң дейт. Мен өзүм үчүн текшерип коеюн деп койдум. Эч кандай сатология жок, баардык органдарың таза экен деп чыгарып берди. Мен таң калдым. Мен болсом буга чейин ооруган элем десем, сен буга чейин ооруган эмес окшойсуң, кантип эле сен оорупсуң?
эч кандай органдардын баардыгы таптаза турат деп таң калдым. Анан ушул оорумду жакшы кылгандан кийин мен өзүм сүйлөп чыктым интернетке, сүйлөп чыгып, башка адамдарга дагы маалымат берейин, ушул оорудан жакшы болдум десем, мага адамдар кайрылып баштады. Кайрылып анан ушул сен өзүң жакшы болгон болсоң, анда биздин дагы кызыбызды жакшы кылып бер. Өзүң кеп кеңешиңди берчи хотя бы. Биз врачтарга барсак, бирөөсү аны же дейт, бирөөсү муну же дейт, бирөөсү аны жесе болбойт дейт. Биз кайсыга ишенели деп вообще түшүнбөй калдык дейт. Анан ошентип мен буга чейин да көп адамдарды дарыладым, бирок факты жүзүндө мен кагазга чыгарып алганым ушул. Бул кыз Фатима деген кыз жал больницасында жатып, дарыланып, бирок жакшы болбой эле кайра эле шишип, биопсия алып, бөйрөгүдөн текшеринип, бирок эч кандай результат ала албай, жакшы боло албай, буттары шишип, кыйналып аткандыктан бизге келип консультацияга алып, дарыланып баштагандан кийин биздеги ар бир мачасыны контроль кылып аттык, кан зара кылып аттык, зарасы жок болуп атты. Биз күнү түнүдөй 24 саат апасы менде телефонда связь. Илгиз не болду? Илгиз уктады. Илгиз сый албай атат. Илгиз мындай болду. Дарысын ичсимби, ичпесимби? Тамакты жесимби, жебесимби? Ар бирини тынбай контроль кылып аттык. Биз ошол контролдун аркасынан бизде сонун жылыш болуп атты. Бул жылышты көрсөңүздөр болот. Ушундай отеоктон биз мындай кыз кылып адам кылып алдык бул адамдычы. Азыркы күнгө чейин мен айтканымды кылат бул адам. Мен эмне десем ушул дарыларымды, лечениямды, курс лечениямды ушундай этип дарыланып келатат. Менин көзөмөлүмдө бул кыз. Бул жактан УЗИ кагазы бар, мына жактан хронический гломой нефрит деп чыгарып берген. Азыркы УЗИге түшсө мындай жок бул оорубуз. Кадимкидей жок. Бул жакта анализдери, кандай тапшырган, баардык число, даталары полный менде файлда сактап койгом. Буга бир эле бул эмес, менен bundan тышкары толтура адамдар бул жакта УЗИлерин, документтерин алып келип тап койгон. Анан эми мен бул илим алгандан кийин ар тараптан илим алышыбыз керек болуп калып, анан мен кошумча Кытай илимин дагы алдым. Кытай илимин алганда Кытайлардан бизге үйрөттү. Мындай жеткенде бир эле сөздү мен айтып коеюн кыскача. Ыстык суук, ин ян, ак кара. Ошону биз туура контролдошубуз керек экен да. Анан биздин органдарыбыз саат менен иштеп, саат менен уктап, саат менен тамактандырышыбыз керек экен, саат менен ичип, жеп чыгарышыбыз керек экен. Аны саат менен жеп, ичип, жебесек, биздин органдарыбыз начар иштейт экен, ошондой эле биздин өмүрүбүз дагы кыска болот экен да. Биз узак жашай албайт экенбиз. Мүмкүнчүлүгүбүз такыр жок экен, андай узак жашаштын. Узак жашайбыз деп миң аракет кылган менен биз жеп ичкен тамагыбыз баардыгы кукси, сэндвич, фастфуд, кепси, кола, фанта. Бул чет өлкөнү байытып атабыз, биз өзүбүздүн организмибизди улап атабыз. Анан биз кандай жакшылык күтөбүз, кимден жакшылык күтөбүз деген вопрос да. Мен ошого айтам, ар бир адамга, туугандар, туура тамактангыла, өз убагында уктагыла, өз убагында дарылангыла. Анан калганы Кудайдан. Менин келген дарыланган пациенттердин баардыгы менга гарантия бересиңби, жакшы болуп кеткенге мүмкүнчүлүгүм барбы, же жокпу, бекер эле ал жака акчамды короттум, бул жака акчамды короттум, бирок эч кандай результат болбоду деп келишет. Мен карап туруп айтам, мен гарантия бербейм сага. Гарантияны берген Аллах берсин. Мен сизге себепчи болуп калайын деп айтам. Анан алар макул болуп дарыланганы, дарыланат, дарыланбаганы кетет. Дарыланганы сөзсүз түрдө результат алат. Себеби эмнеде, сыры эмнеде? Мен аны билбеймин аны. Бирок Кудай Таалам айттым го, мага назара түшкөн үчүн мен кармаган жер, мен дарылаган жер, мен кеңеш берген адам сөзсүз түрдө жылыш болот. Сөзсүз түрдө жылыш болот. Мен Ошко барып келдим, Оштон бир күндө барып, кайра эртеси күнү сразу эле аркама кайттым. Ошол мага 4 жаштагы
баласыны гемодизге түшүрөбүз, шишик болуп атат, белогу көтөрүлүп атат, түшпөй атат, химия уколдорду алдык, эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болуп атат деп айтышты. Анан мен айттым, макул, дары ичип аткан болсоңуздар иче бериңиздер, мен айткан ыкманы сактаңыздар десем, макул сактайбыз деди. Өзүңүздүн колуңуз дары дедим. Өзүңүздүн эле колуңуз менен эле дарылайсыз. Башка эч кимден күтпөңүз. Ошо өзүңүздүн колуңуз менен эле кечээ куру массаж кылып бериңиз. Эртеси күнү көрөсүз. Сон результат болот десем, телефондон сразу мага жазыптыр. Илгиз доктор, ой рахмат. Сен айтканыңдай кылдым, зарасы жакшы жүрүп, белогу түшүп, аны таптаза чыкты дейт да. Караңыз. Эми мен мындай мен өзүмдү мактагым дагы келбейт. Мен өзүмдү кыйынмын дагы дебейм. Мен өзүмдү кудаймын дагы дебейм. Мен бир болгону адашуучу, мен бир пендемин. Ошол учурдан адамдарга мен өзүм билген, өзүмдүн башымдан өткөн, өзүмдүн оорумду жеңген адам катарында мен башкаларга кеңеш беремин. Кеңеш беремин, дарылаймын, ошол өзүмдүн колум менен эле кармап, массаж кылып, же болбосо мен айтам жардамчыларыма, ошол айтканымдай точно кылып, точкаларды басып, массаж кылып бергенде ошол жерлери жакшы болот. Жакшы болбогон адам жок, жакшы болот. Просто адам биринчи самоулучшение деп коет го, мээси менен кабыл алушу, туура ниет кылышы, эгерде ким жакшы ниет менен мен чындап ыкылас кылдым сага, айтканыңды угам, канча убакыт болсо дагы ошол режим менен кетемин деген адам гана келсе болот да. Анан жок, мага 7 күндө 10 күндө результат чыгарып бер, мен сага андай кыла берем, мындай кыла берем дегендер уже жок. Мен карабайм аларды. Качан мага өзүнүн чыныгы ыкыласы менен мен жакшы боломун, ушул баладан жакшы болгонго мүмкүнчүлүк бар, канча адамдар жакшы болуп атат, мен дагы жакшы болгонго мүмкүнчүлүгүм бар деп келсе, сөзсүз түрдө жакшы болот. Жакшы болбогон адамдын өзү жок. Бизде жакшы жагы, көпчүлүк адамдардын суранышы боюнча атайын жатканга место кылдым, барып келгенге место кылдым, шарт кылдым. Эми өзүм айттым го, жакшы болгондон кийин натуральный жол менен жакшы болгондуктан ушул натуральный жол менен дарылануу ыкмасын колдонгондуктан ушул нерсе менен мен дайыма өзүм иштеймин, ушул нерсе менен иш алып барамын деп ушул нерсени мен туура көрдүм. Ошондуктан ушул натуральный ыкманы адамдарга мен сунуш кылып келатам да. Сизге кандай оорулар менен кайрылышат көбүнчө? Мага көбүнчө баш ооруу, давление, астрохондроз, грыжа, сколиоз, ошондой эле ички органдардан боор, бөйрөк, өт, муун оорулар боюнча келип каранып, дарыланып кетип атат. Мындан тышкары кандай ооруларга жардам бере аласыз? Жалпылап кимдер кайрылса болот сизге? Эми бул ар бир адамдын эле ооруну алдын алгыла деп айткым келет. Бир эле ушул оорулар келгиле деп айтпаймын. Массаж бул любой адамга керек, мындай жеткенде. Ар бир адамга керек. Ооруганга дагы, оорубаганга дагы керек. Алдын алыш үчүн профилактика. Көпчүлүгү мен өмүрүмдө биринчи жолу массаж алдым дейт. Бирок массаж албай жүргөндөр дагы бар. Ошолорго мен сунуш кылам да. Кандай көйгөй менен кайрылдыңыз эле? Мен Көлдөн, Тоң районунан, Бөкөнбай айылынан келдим. Менин көйгөйүм буту колум шишип, аябай ичимден бери, бутумдан бери баардык жерим шишип, анан ушул жактуу укманан келгенмин. Келгениме 6 күн болду. 6 күндөн бери жакшы массажчыларды жасап атат. Бутубузду, колубузду парить этип жакшы карап атат. Шишиктерим меники тарап калды. Жакшы. Бул жердеки Илгиз деген врач экен, бизди аябай жакшы карайт. Аябай жакшынакай көңүл буруп, биздин эмне болуп атканыбыз, канча шишиктерибиз азайып калды, кайсыл жерибиз ооруп атат, ошону жакшы көңүл буруп карайт. Биз ыраазыбыз. Мен мисалы үчүн Илгизге ыраазымын.
жакшынакай карап, жакшынакай бизге мамилесин жасап, айыгып калдык. Менин шишигим тарап калды, мурункудан азайды абдан эле. Анан эми буюрса чыксамбы деп ойлонуп атам. Жакшы, баары жакшы. Сизге канча күнгө дарылоо жазылды эле? Мен өзүм 5 күнгө келгенмин, 6 күнгө карады. Ошо Илгиздин дарылаганы жагып, жакшынакай мамилеси жакшы, өзүнүн адамдык сапаты, врач болсо дагы ошондойлорго карап, ошондой кишилерге дарылангыбыз келет экен. Ошол күнүм созулгансып 1 күнгө созулуп кетти. Бирок 5 күн деп жатканмын. Бүгүн чыга турган күнүм, жакшы, абдан жакшы болуп калдым. Буюрса чыгам деп турам. Жогоруда айткан оору менен күрөшүп келгениңизге канча жыл болду? 3 жыл болуп калды го. Ошо шишип кетем. Анан ошо балдарым ушу Илгизди угуптур. Анан келип, анан ошо Илгизге дарыландым. Жакшы, мамилеси да жакшы, баары жакшы. Көңүл коюп карайт бизди ошончалык немеси менен. Келгендеги шишиги. Биз абдан ыраазыбыз. Ыраазы болуп эле отурабыз. 3 жыл аралыгында башка жака да кайрылып көрдүңүз да. жака деле Анан Илгиз кайрылганбыз. мырзанын башкалардан дарылоо методунун өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Өзгөчөлүгү эң эле биринчи өзгөчөлүгү адамкерчилиги. Баягы адамкерчилик сапаты болгондон кийин өзүңдүн балаңдай болуп, көңүлүңдү коюп абдан жакшы көрөт экенсиң да. Анан бул жердеги иштеген жанакырки массаж ануну жасаган кыздар да абдан жакшы кыздар. Эл бериңки кандай көйгөйлөрүң болуп атат, баарына көз салып жакшы карайт. Негизинен жакшы. Ошон үчүн келип жатканбыз. Ошон үчүн азыр айыгып калдым, жакшы. Бизге апа тизеси ооруп, артроз, артрит болуп, 3 степень менен тизеси жакшы баса албай таяк менен келген. Бул тизесине азыр 5 күн болду, массаж алып, биздин өзүбүздүн чөп чайларыбыз бар, ошо чөп чайларды ичип, жеңилдегени боюнча айтып берсеңиз, апа, кандай болдуңуз? Тизем ошол 3 степень, бул өтө мындай жеткен чек экен да, кыскасы тизем биринчи, экинчи жеңил экен, 3 степень уже кыйын болуп калат экен. Анан көп жерлерге бардым, кыскасы анан Илгизди угуп калдык, окуйду, бияка келдим. Шүгүр, алхамдулилля, бүгүн 5-күн болот, уже жеңилдик бар, шүгүр, чөп чайын ичип, ички аппараттар тазалайт экен, чөп чай, порошок бар экен, суставтарга. Муундарым да ооруп келген да, муундарым, чыканактарым, тизелерим бүт ооруп зырпылдап. Алар калды 1-2 күн ичкенден жакшы болуп калды. Анан тизем болсо, ушу массажы жакшы экен, тушкалар жакшы билет турбайбы бала, аябай. Мен инвестиция кызып келдим, бала тушканын көп түрүн билет экен да бала. Ошо точный массажды билген адамдар билет. Мен да көп ооруган үчүн билип калдым. Анан ошо келгенден баштап эле уже билине баштады. Анан жеңил эртемен туруп, жеңил басып калдым. Буюрса дагы 1-3-4 күн десем кыйла эле бүтүп калгылдаймын. Таякты иштеп калышым керек деп ишенип турам буюрса. Уйкуңуз калыбына келип дайланаңыз. Сонун эле жыргалып уктап атам. Кадимкидей 1-2 күндөн баштап себеби кан жүгүрбөй калган экен да көрсө. Анан бул бала тушкаларын таап, кан мындай массаж кылганга жыйрылган тамырлар жазылып, ошондо уже кан жүгүрө баштайт экен да көрсөчү. Мен да сезип атам өзүм дагычы. Анан кадимкидей покой болуп жакшы эметип калдым, аябай кыйын акыбал, жаман акыбалда келгем. Ошо айтар элем, мага ушундар өтө көп да. Ошо билбей баягы кээбилер баш жакка оралып, жулкутап тартып барып алгандар да бар, аларга да баргам. Алардын өзүнүн ыкмалары бар экен, бирок тиземники башка экен да, особый экен башкача. Тизеси ооругандар билет болуш керек бардыгы. Шүгүр жакшы, эми колдарды көрбөсүн. Сүйүнүп атам, өзүм да арчышта жашайм да, анан рас болуптур, жаныбызга келип калды деп. Жана массаж учурунда өзүңүздү кандай сезинесиз? Ооруксуну? Жакшы эле, жана тошко караганда кичине больно, конечно. Анан атак билинбейт, парафин коюп атканда жыргап эле ысып багы. Эмелер жумшайт экен, тамырлар жумшап, сонун болуп калат экен. Зырпылдап тартып атат дедиңизби? Неврологист. Жакшы эле свободно эметип калды кадимкидей. Анан ошо жумшап калат экен, анан массаж кылганда жеңил болот экен да, анча катуу оорубайт экен.
Биринчи күнү, экинчи күнү какай болуп аткан, анан 3-4 күндөн баштап уже бошотуп баштады. Негизи ар кимдин өзүнүн шарты ар кандай болуп калышы мүмкүн. 7 күндөн 14 күнгө чейин, 7 күн, 10 күн, 14 күн ар кимдики ар кандай ооруга жараша да, сложныйсына жараша. Анын курс лечения кете берет. Бирок бир эле ошол 7 күн, 10 күн менен эле чектелип калбай эле, дальше дагы режим менен, чөп чайларды ичип, диетаны туура сактап, үйдөн дагы улантып кеткен туура болот. Ошо жирный тамак жебейт, ачуу эменин көп жебей, анан ошо диетада кичине абайлап туруш керек экен да ал кездечи. Кыскасы шүгүр жылыш бар. Кишенин пайда болуп кичине сүйүнүп калдым. Түштөрүм доңолуп кече түшүмдү айтып күлүп аткан. Буттарым мага караштап туруп зачет бойча жашыптым деп. Анан илгиздин эмесин ошо массажы эмеси ошо ашыкча особый талант бар экен да, ошо точкалар боюнча иштеген боюнчачы. Мен мына канча жерге бардым, вообще эч ким массаж алган эмес эмечи, эч андай тиземе массаж алган эмес. Мен 15 жылдык оору бул. 15 жыл базарда жүрүп бутум жеген экенмин деп көрсө. Кийин мына азыр үйдө канча жылдар үйдөмүн, жылда лечение эметет. Анан азыр ошо эми түшүнүп атам да, көрсө точкамен иштеген адамдар билет экен деп. Анан мындай дары ичип деле болот экен, бирок временно алар. Мазь временно, дары временно экен. А бул баланын эмеси ыкмасы боюнча именно ошол тарамыштарды, жыйырылган тарамыштарды жазып, кан жүгүртүп, анан ошондо ошо тизе өзү ишке кыймылдай баштайт экен да. Бул оору менен жаркап келгениңизге канча убакыт болду? Айтып атпаймынбы, 15 жылдын эски оору бул, аябай. Ар жака барып, жана жыткыз айтып коеюн, жыткыз куйдурбасын эч ким. Жыткыз куйса хуже менен 2-3 жолу куйдурган да жыткыздарды. Анан акырында мына эми анын атын айтпай эле койдум, бир врачка барып галлюриновый кислота коет экен. Еще хуже болуп калбадым, какайып эле калдым, 2 ай болду. Ошондон кийин 2 таяк менен басып какайып калбадым. Анан айлам кетип, эне ушул эч ким иши менен отуруп калдым. Анан бул анын эмесин баягы эмеден көрө калып эле, анан сразу эле келдим. Шүгүр жылыш бар кадимкидей. Ошон үчүн тизеге куйдурбаш керек экен, себеп алып өлтүрөт экен, хуже иммунитетти хуже кылат экен дагы. Андай кургатып ташат экен тизеничи. Алар зери эле массаж кылып анан оңой кутулат экен да. Ал дагы кымбат 8 миңден 16 миңге куйдурдум өткөндө. Апа, кайсы жактан келдиңиз? Жашыңыз канчада? Кандай оорулар менен, көйгөйлөр менен келдиңиз? Мен Алсык Нарын облусунан келдим. Жашым 68-те. Мен да ушул артроз оорусу менен ооруп жүрүм көп жылдан бери, 19 жылдан бери. Көптөгөн больницага жатып эле чыктым, да укол алдым баардык жерден, бирок аягында дагы ооругандан шаар келип жатайын деп көп клиникаларды карап баарын өттүм, аягында илгиздигин көрүп калып. Анан ошо менен келип жаттым, жакшы. Биякта массаж алдым, мен массаж алчу эмесмин, такыр бүт болгон шишип кеттим, баары таңдачынан азыр жакшысын баары кетти. Эң биринчиден булар мамилеси, сүйлөгөн сөздөрү менен айыгат экенсиң. Жакшы эми буюрса, азыр жакшы болуп мен да чыккан турам. Артроз үчүн иштеп меники бутум. Азыр келгенден бери тынбай массаж, 2 маалдан массаж, парт этип аттык, ток менен да берилип атты, жаңы эле массаждын түрлөрү бар экен. Бир эле кол менен эмес, баардык түрүн алдык. Жакшы эми буюрса, анан бул жерде иштеген кыздар өзүлөрү именчек, айткандай сап беришет экен баарын тең. Ойдогудай, тамак 3 маал, диетский тамак жакшы экен. Кыскасы, акыры келип иштеп ушуга туш келип, ушу клиникага жакшы эми буюрса. Илгиздин өзүнүн ишине ийгилик каалайбыз. Ушундай көпүскө окшогон адамдарды айыктырып, сакайтып, элдин тилегин аткара берсин. Ошо жакшылык болсун. Артроз менен келдим, ооруп келдим деп эдиңизби? Азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз? Азыр жакшы, мен өзүм ушу таяк менен басып жүрөм азыр деле. Бирок жакшы болуп калдым. Мен такыр баса аран келгем, баса албайтым азыр. Көчө басам деп бутум ооруп калыптыр, кайра токтой турайын дедим. Баса албай келгенсиз? Баса албай келгем, мындай экти карап келгем да, ортогон. Азыр жакшы, бир жак менен басып. Азыр таяк менен басып калдыңыз. Таяк менен басып жакшы басып жүрөм. Жакшы. Сизге канча күндүк дарылоо курсу жазылды? Негизи мен бир 10 күн жатмак менен жатам деп, бирок мен шартка байланыштуу бүгүн чыгып атам да кайрачы. Анан дагы бир буюрса кайра барып кайра келип жатканга аракеттенем, ошо кайрылып келип жатам да. Толук лечением бүтпөй калды да меникичи. Бирок абалыңыз жакшы. Жакшы, давлением өйдө болуп келген 200, азыр 160, 100 жакшы, нормально жакшы. Дарылоо методундагы өзгөчөлүк эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеси көбүрөөк жакты сизге? Көбүнчөсү бул диета тамактар жакты, бул эртең чөп чайы, такай ошолор жакты бизгечи. Такай ошо чайлар. Тамак ашы жакты. Тамак ашы жакты, диетский тамактар экен жакшы. Анан убагы менен болуп атат.
ишенебиз убагы кечки убагы жок, убагында бардым, бүтүп бардым. Жакшы буюрса жакшыбыз. Элестин өзүнө ийгилик каалайбыз эми. Бизге окшогон апалардын, эжелердин айыктыра берсин, мен сен ошол эле. Азыр биз Кыргызстанда көбүнчө ушу артроз деген тарап атпайбы, ушул оору көбөйүп кетти да. Күрөшүп келатканыңызга канча жыл болду? 19 жылдан бери келатам. Почти 7 жыл болуп кетти. 7 жылдын аралыгында жыйынтык болгон эмес, Болгон жок, 7 жылдын аралыгында ушу болгон жок, ортодо бир жакшы болуп кеткен, анан кайра башталды да. Бизде оорулардан ар түрлүү оорулар келет. Ошол ооруларды биринчи ожирение, астрахандроз, бут оору, муун оорулар, ошондой эле баш оорулар. Эми мен жалпылап эле айтамын, эми ар биринин диагнозун айтканга азыр бизде убакыттар болгондуктан мындай мага WhatsApp'тан жазып, байланышып келсе дагы болот. Же болбосо биздин бардык Instagram баракчабызда адрестерибиз полный жазылып турат. Ошол адрестер менен дагы эле келсе болот. Бирок азыр мындай заряна местоларды броң кылып келиш керек да, себеби местолар дагы занят болуп калат. Алыстан келет, ошого келип бираз нааразычылыктар болуп калбаш керек. Ар бир адам үчүн өзүнчө индивидуальный мамиле кылынат. Мен ушул жерде күнү түнү мамиле кылып, карап, эмне болуп атат, давлениясын текшерип, эртең менен кечинде текшерип, аппараттарды контроль кылып салып, кайсы аппаратка салынды, кайсы эмне болду, кайсы тамакты жедиң, кайсы тамакты жебедиң, заараң канча болду, улуу заара канча болду, ошолордун бүт баардыгын контроль кылып, жазып, расписание кылып, ошонун негизинен биз иш алып барабыз. Ошондо гана адамда улучшение, ошондо гана адамда четкий результат болот экен. Андай кылбасак бизде адам баласы доктор көрбөйт да, жеп алайынчы, оозтип коеюнчу деп өзү тоюп калганын билбей калат. Напсысыны тыя албай, напсысыны тыя албаган адам биз кандай десем бир малдан айырмабыз канчалык деңгээлде да. Биз адамбыз, малдан айырмалыгыбыз бар. Ошол биз мындай туура тамактан дегенде адамдар жаман көрбөш керек дейм да. Ошол сунушумду айткым келет. Айтты, ошол нерсеге амал кылыш керек. Уже значит токтотушум керек деп. Ошондо гана адам болуп жашайт экенбиз. Жана Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар эмеспи? Күн сайын адам болуш эң кыйын депчи. Келгенде сөзсүз түрдө өздөрүнүн кагаздары болот, өздөрүнүн УЗИ кагаздары, анализ кагаздары болот. Ошолорго карап туруп чечим чыгарып, өзүм дагы тамыр кармап диагноз коюп туруп, бир сыра диагноз коёмун. Анан массаж кылып жатканда дагы адамдын денесиндеги көргөндө кайсы жеринде точкасында оору бар, кайсы жериндеги айыгат, кайсы жери айыкпайт, кандай болот, кандай кылса туура болот, ошолордун бүт баардыгын өзүм диагнозка кылып карап, биз жакта дагы массажист кыздарым бар, ошолор дагы диагнозка коюп, ошолор менен, точкалар менен, чекиттер менен иштегенде адамда тез улучшение болот, тез результат болот. Мындайча айтканда антибиотик, химический дарыга караганда натуральный жол менен дагы дарыланса болот экен го деген пациенттердин сунуш пикирлерин айтып кетет магачы. Мен бул биринчи айылда иштейт элем, бул боюнча, ден соолук боюнча. Мен өзүм 2 жыл айылда иштеп, көптөгөн адамдардан результат чыгарып, көптөгөн адамдарды жакшы кылып, анан мен шаарга көчүп келдим. Шаарга көчүп келип 2 жыл иштедим. Филармониянын астында барып келип, бир эле комнатаны алып барып келип эле иштеп аттым. Бирок алыстан келген, Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден, дагы башка региондордон келген, же болбосо шаардын бир бурчунан бир бурчуга келгенде такси менен эле келип кеткенин өзү ошол эле болуп калат экен деп, анан жатканга место кылбайсыңбы деп, анан жатканга ошо табигый эле жол менен эле массаж боюнча эле жатып, массаж алып, эс алып, регулировка кылып эле дарыланганабыз. Бул жердин ачылганына мен уже 4 ай болду. Кудай буйрса дагы бул ушул ишимди дагы өмүр бою улантам деген максатым бар. Дагы илимдеримди дагы өнүктүрөм, дагы бир мындай жогорку деңгээлдерге чыгара турган бир чоң бир кыялдар, чоң бир максаттарым бар. Ушул максаттарымды ишке ашыргым келет да. Эми бул үчүн убакыт керек болот экен, бул үчүн акча керек болот экен, бул үчүн дагы спонсор керек болот экен, ушулардын колдоо үчүн керек болот экен. Менин бир гана колдоочум Аллах. Башка эч ким колдобойт мени. Бир гана Аллах колдойт, башка эч ким колдобойт. Мага мындай жакшы сөз сүйлөп, мындай неме кылып койгону менен, бирок мен бир гана Аллага ишенем, Аллага дуа кылып таянам. Ооруларды дагы караганда тамыр кармап туруп эле
бул оору айыгат же бул оору айыкпайт, бул ооруду бияка барышыңыз керек, бул ооруду бияка барышыңыз керек, бул ооруду мындай кылышыңыз керек деп мен багыттагын берем да. Анан мен баардыгыны 100% карап 100% айыктыра берем деп айта албайм. Себеби айыктыра турган оорум бар, айыктыра албай турган ооруларым дагы бар да. Ошолорду айта коюшум керек. Бизде кайсы кызматтарды кыласыңар дегенде бизде ар түрдүү аппараттарыбыз бар. Биринчиси биоэнергия массаж. Бул жерден 7 түрдүү функциясы бар бул жерден. Ошондой эле 70 км чуркап келген менен бара берет. Иглотерапия, мануалдуу терапия, кубаша, бүт бардык кызматтарды ушул кылат. Бул жаңы чыккан нанотехнология менен жасалган. Ошондой эле биздин жаңы чыкты бул аппаратыбыз, бул желети, ошондой эле мына жакта атайын ультрафиолеттүү нурлар менен дарылоочу таштары бар. Ушун менен баягы хандроздорго өзгөчө касиети бар. Бул белиге байланат. Бул баягы курсагы чоң айымдар үчүн. Анан ошондой эле бул бутту бул аппарат менен кошо бутка дагы ысытып, буттагы кан айлануу кровообращениясын айлантып берген өтө жакшы. Анан ошондой эле бутту парлаганга бул жаңы аппарат, себеби буттун астындагы нерв тамырлары менен иштегенге ушул ванночка атайын чөп-чар менен парлап беребиз. Ошондой эле бул кичинекей ванночкасы мындай чоңго түшөлбөгөндүгү кичинекейге түшүрөбүз. Бутту парлаганга, сууктарды чыгарганга өтө жакшы. Анан бул биздин парафинибиз, парафина терапия деп коет. Бул биздин заманга чейин эле болуп келген. Бул парафин терапиясы. Ушул парафинди атайын кайнатып, ысытып, кайсы жери ооруган болсо, ошол ооруган жерге койгондо бул ошол жердеги ооруну кадимкидей шоруп алат. Бул аппак болуп турган болсо, адам денесине койгондон кийин кадимкидей капкара болуп чыгат. Себеби адамдын ооруларыны биздин көзгө көрүнбөгөн оорулары бүт баардыгы жармашат. Кээ бир жерлер сатпайт. Азыр буну көбүнчө колдонбойт. Анан бул мына неме биздин термоинфракрасный нурлар менен дарылоо деген бул мындайча айтканда гидробочка сыяктуу деп коет. Ошону биздин заманба ыкмасы. Мунун ичине атайын күлөнкасы бар, одноразовый күлөнкасы. Ошо одноразовый күлөнкасы менен оронуп жатып, массаж дагы кылат и терлетип берет. Жанагы чилдетер, жанагы дагы башка айымдар төрөгөндөн кийин сууктарын чыгарышыбыз керек, же болбосо грыжам бар, же давлениям бар дегендерге дагы биз түшүрөбүз. Себеби давленияны, высокий давленияны калыбына келтирет. Биздин ушундай касиети бар. Билбейм, Кудай таала ушундай касиетти берген, ошол менен биз колдонобуз. Себеби көпчүлүк жерлерде, санаторийларда айтат экен, физиотерапияга давлениясы барларды, высокий барларды биз албайбыз деп айтат. А мен высокий давлениясын мен ала берем. Себеби бизден ушул парафин терапиясы и биоэнергия токторду дагы массаж кылганда өзү организмдеги восстановление болот. Бул чөп чайдын өзгөчө пайдасы ичеги карын, паразит, ошондой эле туз, хондроз, бөйрөк оору, боор оору, ошондой эле давление, сахарларга дагы ар бириге өзүнчө даярданып берет. Анан муун оору, кан жакшы айланбай аткандарга дагы, уйкусу жакшы келбей аткан, ичи катып аткандарга дагы өзгөчө жакшы касиети бар. Ар бир адамдын оорусуна жараша дары чай даярдап берет. Бул 100 граммдан 3 маал берилет. Бул атайын кыргыз дары чайы, доставкасы дагы бар Кыргызстан боюнча. Массаж кимдерге болбойт дегенде, бул жакшы суроо. Беременный адамдарга болбойт, айымдарга, беременный айымдарга болбойт. Анан жүрөгүндө стенти бар, же бутунда стенти бар, темири бар адамдарга электрический болбойт. Жөн кол массаж болот. Анан алкоголизм адамга арак ичип, алкоголизм болуп, кандайдыр бир оору менен ооруп аткан болсо, аларга болбойт. Себеби массаж кылганда давлениясы көтөрүлүп кетет. Жөн адамдарга, давлениясы высокий адамдарга массаж кылсаң кайра давлениясы түшөт. 1-2 десятка кадимкидей эле, каптаприлсиз эле давлениясы түшөт. Бизде ушундай усулубуз бар, ошо чөп дары менен эле, без уколдарысыз эле түшүрөбүз давленияны. Чөп чайларды биз өзүбүздүн Баткендеги, тоодагы, өзүбүздүн айылдагы тоодан тоого секирген чөптөрдүн терип аламын.
уйлар жебайм деп атканда мен уйду жедирбей туруп чөптү ооруп келгенмин. Аны биз майдалап, упаковка кылып, таярлап, ар бирин өзүнүн керектүү маалда кургатып, керексиз маалда анысын алып, тазалап, бир 15 түрдүү рецептти таярлап туруп адамдарга беремин. Андагы бир күн барсаң мал жеп кеткен болот, бир күн барсаң жамгыр жаап куруп калган болот, бир күн барсаң гүлдөгөн болот, бир күн барсаң гүлдөгөн болот. Анда чөптүн да аябай бир иши мындай сложный. Өзүңүз өз колуңуз менен чогултасыз? Өзүбүз чогултабыз. Анан биздин баягы жардамчыларыбыз бар. Ошо жардамчылар дагы барып биз атайын жазда каникул кылабыз. Ошо каникулда биз чөп теребиз. Бул боюнча да чөп боюнча да мен жакшы суроо болду. Чөп боюнча мына атайын неме көйлүк алдым. Кыргыз Республикасынын элдин дарыгери ассоциациясынын саламаттыкты сактоо коомдук бирикмесинен ушундай көйлүк алгам. Ошо чөп дарылар боюнча иштегенге уруксатым бар деген ушундай көйлүгүм бар. Анан ошондой эле бул быйылкы жылдын эсебине калктын элдин урпагынын эл аралык коомдук фондунун медалын алгам. Калктын кадырлуу дарыгери дегенчи. Мындай эми бул мындай эл ушундай сыйлап неме кылат экен да. Анан бул жакта мен өзүмдүн диплом массаж боюнча, эми массаж боюнча дагы ар түрдүү билим, сертификат, диплом, кошумча дагы аяктаган сертификаттарым бар. Эми мен ар тараптан окугум келет. Күндө илим изилдейм. Мындай илимден тажабайм менчи. Мен адамдар окубаса дагы мен күнү түнү жатып алып окугум келе берет. Бизден отзывтар, бизден результаттар абдан сонун болуп атат, жыйынтыктар абдан жакшы. Биз региондорго дагы барып иштейбиз, Ошко, Баткенге, Көлгө барып иштейбиз. Кудай буйрса, ошондой пландарым бар. Буга чейин дагы иштеп келатамын, ошо райондорду кыдырып иштеп келатамын. Көпчүлүк адамдар районго келбейсиңби дейт. Анан мен райондорго барып дагы ошол дарылана турган адамдар менен барып жолугуп, жүзмө жүз көрүшүп, дарылап, мисалы үчүн 3 айда бир, 4 айда бир барып, аларды көрүп, кийинки айга барганга чейин ал адам улучшение болдум, жакшы болдум деген отзывтарын мага телефондо тынбай айтып турат. Айттым го жанагы бөйрөк ооругандар боюнча, ичегинде курту бар, же болбосо давлениясы түшпөй, денеси кычышып аллергия болуп аткандар бар. Ошолордун баардыгын биздин өзүбүздүн натуральный жол менен эле, кыргыздын табигый чөптары менен эле ичип жакшы болгон апалардын тынбай отзывтары келип турат мага. Анан бул жакта анализдер, УЗИлерди да мага келген адамдардан анализ УЗИлерине карап туруп, шого карап туруп, бул бүгүнкү анализи кандай эле, кийин бизден дарыланып дагы кандай результаттарга жетти. Ошолордун бүт баардыгын мен мындайтып ар бирини сактап келатам документ кылыпчы. Анан булар 3 айда бир келип, же болбосо 6 айда бир келип дарыланып кеткен результаттары дагы бар бул жерденчи. Ар бир числосуну, датасыны ушул жерге жазып, тактап келатам. Келген адамдарды регистрация кылып, аларга туура кеңеш берип, маалымат берип, буга чейин кандай болду, каякта дарыланды, ошого карап дарылап келатамын. Эми бул биздин бул менин ыкмамда, менин тажрыйбамда, мен өзүм ушул даражага жеткениме менин кандайдыр бир айттым го жана Кудайдан түшкөн аян, ошондой эле менин өзүмдүн атам бул тармакта вообще кызыкпайт, таятам, тайынам бул тармактан кызыкпайт, медицина боюнча бизде эч ким жок медицина тармактан кызыккандар. Бирок менин атамдын атасы эмес, анын атасы да бар болгон экен да, ушундай тармакчы. Буна мал менен карап, ооруларды бир сыйра карап, чөптөр менен иштеген ушул атасынын атасында болгон экен. Бул боюнча дагы мен изилдедим. Эмне үчүн менде ушундай нерсе бар деп. Анан ошол тамыр кармап, касиети бар экен, ошолдан мен адамдарга диагноз койгонду мындай лаборатория, УЗИ чыгара албаган диагноздорду кээде мага түшөт. Кадимкидей эле түшүп, аян болуп калат. Ошонго карап мен айтамын. Бул ооруга муну ичиңиз, бул ооруга муну ичсеңиз жакшы болуп кетесиз депчи.
Урматтуу кыргыз мекендештер, баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынччылык болсун, бала чакаңыздар менен ден соолукта болуңуздар ар дайым. Мен ушул кылып аткан иштеримди колдоо катарында өзүңүздөрдүн бир кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо, ой пикирлериңиздер болсо, бизге байланышып, жазып, кабарлашсаңыздар болот, кеп кеңештериңиздерди алсаңыздар болот. Биз дайыма даярбыз, колдон келишинче кызматтабыз. Ошол кайсы күндөрү иштейсиңер дегенде, суббота базардагы мен иштеп келатамын. Телефон жазып, чалып байланышып келсеңиздер болот. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн, сыйлайм баарыңыздарды. Дагы да болсо, сиздердин оолуңуздар Илгиз Эгемберди уулу кызматыңыздарга даярбыз. Рахмат. Мына ошентип көрүүчүлөр бүгүнкү чыгарылышта Эгемберди уулу Илгиз мырзаны ден соолук борбору тууралуу кененирээк чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Сиздин дагы кызыктырган, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө экрандагы көрсөтүлгөн номерлор аркылуу байланышып, өзүңүздөрдүн жообуңуздарды алсаңыздар болот. Ал эми сиздер менен мен Наргиза Сартбаева болдум. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча саламатта туруңуздар.